Саламатсыңарбы балдар? Сабактын темасы Мырза Гапаров байчечек чыгармасы. Адамдын ким экенин анын кызыккан китебинен байкоого болот. Смайлс. Сабагыбыздын максаты Мырза Гапаров жөнүндө маалымат алабыз, чыгармаларын окуйбуз жана алар боюнча ой жүгүртөбүз, адептүүлүккө, ыймандуулукка жана каада салтты унутпоого тарбияланабыз. Мырза Гапаров. Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу, Кыргыз СССРнин искусствосуна эмгек сиңирген ишмер, прозаик, драматург, жазуучу жана кинодраматург Мырза Гапаров Ош облусунун Ноокат аймагындагы колхозчунун үй-бүлөсүндө 1936 жылдын 22 мартында жарык дүйнөгө келген. 1953 Ноокаттагы Федоров атындагы орто мектебин аяктап, 1962 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин бүтүргөн. Чыгармалары 1950 жылдын ортосунан баштап басылып, анын ысымы кыргыз адабиятына 1960 жылдары белгилүү боло баштаган. Анын жазган чыгармалары Сырдуу окуя, Биздин үйдүн Карлсаны, Турналар жазда келишет, Дарыялардын шоокуму, Кыштакча жана башкалар. Жарык көргөн китептери Мейман, Бир шиңгил жүзүм, Дарыялардын шоокуму, Кызыл беде, Жаңгак Токойдун жомогу жана башкалар. Мырза Гапаровдун байчечек чыгармасы алгач ирет Ала тоо журналына басылып чыккан, аңгеменин аягында 1980 жыл деп берилет. Бул чыгармада 18 жыл мурда айыл жергесинен шаар жергесине кетип, ошол боюнча шаар турмушуна көнүп, улуттук каада салтты унутуп бара жаткан кыяс жөнүндө баяндалат. Балдар, үйгө тапшырма, үйдөн Мырза Гапаровдун өмүр жолун толук окуп чыгып, андан кийин байчечек чыгармасын окуп өткөн соң ал боюнча баяндама жазабыз. Кийинки сабактан көрүшкөнгө чейин диниңер сак, көңүлүңөр куунак болсун.